Урматтуу айымдар, бүгүнкү мастер-класс бул моундай перчаткаларга, колгаптарга арналат. Мен атайлап көбүрөөк перчаткаларды жүндөн жасап, даярдап койдум. Анан мен бүгүн сиздерге көргөзүп берейин дегем. Кантип ушундай перчаткаларды кооздойт, ар кандай кылып перчаткаларды кооздосо болот. Анан кийин мен сиздерге мына перчатканын бул жагына көп нагрузка берилет. Мына бул жерине көп нагрузка берилет. Эми ушул перчатканы берден күнүгө ушинтип чоюп, кийип, тартабыз. Эми күчкө салабыз да берде. Бирок мага чоңураак размер. Бул перчатканы биз кантип кооздойбуз? Кантип жөнөкөй эле өзүнүн натуральный өңү, жүндү боёгон жокмун, өзүнүн өңү ушундай. Анан ушул перчатканы мен даярдап койдум дагы. Анан могу жерине, бул жерине биз кантип кооздойбуз? Эми башкалар берге сайма саят, мончокторду тигет экен. А мен бүгүн сиздерге ийне менен кантип ошол жерге жакшынакай сүрөттөрдү салганды көргөзүп берем. Ошол мастер-класс менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы, эжекелер? Сиздер Кыргыз каналындасыздар. Мен Нурия Исаковмун. Келиңиздер, мастер-классты мен сиздерге көргөзүп берейин. Урматтуу айымдар, мынакей перчаткалар. Бул жагынан мен оймо чиймелерин кыркып туруп, анан кийин тигип койдум. Бул жагында бекемдедик да. Бул жагында боз өңдүү перчатка болсо иши ак болчу. Ошон үчүн бул жакка кайрыганда бирде өзгөчө сүрөт болуп, анан бул четтери дагы жакшынакай болуп оформление болду да. Мындай кылсаңыздар да болот, бирок азыр биз буну дагы бирге кооздойбуз. Буну да караңыздар, көрдүңүздөрбү? Буну да мен ушинтип кыркып, бияка тигип, анан кайрып койдум. Бул ак перчатка да ошондой. Эми азыр биз болсо, бул жерде вискоза, бул жерде жүн менен бунун баарын оформление кылабыз. Бул перчатка, мисалы, бул перчатканы мен оформление кылбаймын, жөн эле сиздерге көргөзүп коеюн. Бул перчаткада мастер-классы чыккан. Мынакей бул жагынан көрүңүздөрбү? Өңү жашыл болуп туруп, бул жанында вискозасы бар. Эми ушул жерин мындайынан кыркып, оймо чиймени кыркып турган эмитип тигип койсо, мындай перчаточка болуп калат. Мынакей урматтуу айымдар, бир парасын мен иштеттим, кооздоп койдум. Монтип, көрүңүздөрбү? Эми муну бир аз мынтип самындап туруп, увалка кылып, чайкап туруп кайра кургатып койсом, биягы да бекем болот, кооз да болот. Оңой эле мынтип кооздоп коюш перчатканы оңой эле, жеңил эле болду. Муну биз бүттүк. Муну эми увалкали кылып койсок, жакшынакай болуп калат. Эми болсо экинчи парасын көргөзөмүн. Мынакей азыр бир аз эмени алдым, вискоза алдым. Вискозага ак жүндөн кошуп туруп, мындайынан чоюп, жип иригенде кандай чоебуз, ошондой кылып туруп мындай чоюп, андан кийин мындайынан ийне менен сайып, кырларына, оймундун кырына ушинтип сайып, кооздоп коебуз. Өзүнчө жакшынакай болуп калат. Мен бул перчатканы бир аз чоңураак размер кылып жакшы киргизген жокмун. Эми бир сыра суласам, дагы бир сыра кирет, бул да кирип калат. Урматтуу айымдар, бул перчаточканы мен мындай кылып оюм чийим менен бирге кооздоп койдум. Эми бунун баары деген суулап, самындап, бул перчатка чоң размер, дагы киргиземин. Муну эмелерин, бармактарын дагы киргизип, бул көрүнүшү башкача болот. Мындай эле жөнөкөй кылып перчатканы эметип койдум. Бери бекем болуп калды, тартса дагы эметпейт. Кооз да болуп калды. Мына эки перчатка ушундай жакшынакай алып туруп перчаткаларды кооздосо болот. Урматтуу айымдар, мынакей мындай перчатка префельт деп коет. Мындай чала кирген перчатка, көрүңүздөрбү? Мен муну бир сыра эле
эметтим да. Эми болсо муну биз азыр эмне кылабыз? Муну биз биягынан оюм чийимдерин жасайбыз, коздойбуз. И могу жерин бекемирээк кылабыз. Мынакей мен кыркып алдым. Мындай кылып кыркып алдым. Көрүңүздөрбү? Кыркып баары деген. Эми болсо инени алып, мындай ичине мындай губка саласыздар. Мынтип бир сыра ине менен бириктиребиз. Анан кийин самындап киргизгенде мунун баардыгы жашынакай болуп кирип калат. Мына ушинтип коздойбуз. Кайра мындайынан кайрып, мынтип ине менен бириктирип самындагандай бул жылбайт. Бул жакта жүн менен жашынакай болуп кирип калат. Ушинтип коздосо болот. Эмне үчүн мен ушинтип жасап атам? Биринчисин буну коздоп атам, экинчисин могу жерди бекемдеп атам. Перчатканы кийгенде, колгапты кийгенде бирге көбүрөөк нагрузка берилет. Мындай чойлат, эметет. Анан бул бекем болуш керек. Бул азыр киргенден кийин кооз жашынакай болот. Мына мыналардын баары кирет, бул азыр жумшак болуп туруп. Урматтуу айымдар, мына ак перчатканы дагы мен ине менен бүт жашынакай алып туруп сайып, бекемдеп койдум. Эми мунун баарын азыр жүндү киргизебиз. Перчатка өзүнүн эмесине келет. Мынакей. Азыр мындай чоң, анан калың болуп көрүнгөнү менен муну анан киргизгенден кийин жука, кооз да болот. Мыналардын баары калыңыраак болот, 2 эсе калың болот бул жака караганда. И бекемирээк болот. Кийгенге ылайыктуу болот, мынтип кийгенде ылайыктуу болот да, жашынакай болуп. Берден чойсоң дагы чойлбайт. Мындай берге көп күчкө салабыз да, улам киргизген сайын берге нагрузка келет, ошон үчүн берди бекемирээк кылабыз. Мынакей биз перчаткалардын баары деген оң сол кылып, колубузга клеенка перчатка кийип туруп, перчатканын ар бир перчатканын колуңуздарга кийесиздер, оңун оң жака, солун сол жака кийип туруп, анан кийин баягы формаларын келтиребиз. Ушул мойдон кандай кылып сиздер коюп койсоңуздар, ошондой кургайт. Урматтуу айымдар, жанагы тыткычтан чыккан жүндөн жашынакай перчатка жасалат. Болгону баягы граммы бир аз көбүрөөк кетет. Тыткычтан, жаш козунун жүнүнөн, жана полукровка меринос жүндөрдөн абдан жакшы баягы перчаткалар болот, колгаптар болот. Колгаптар кооз дагы, жылуу дагы колго жагымдуу болот. Чарба жүндөн аябай калың кылып туруп, баягы жумуш кылганга ошондой бир жакшы колгаптар жасайм десеңиздер, андан да жасаса болот. Жүндүн бүт түрлөрү баягы колгаптарга, анан бут кийимге боло берет да. Бирке сайса колго андай деле мындай сезилбейт. Жүндүн баягы козу жүнүн, козулардын жүнүн алыш керек. Анан полукровка, меринос койлордун жүнүн алса болот. Урматтуу айымдар, менин каналымда мен менен бирге болуңуздар. Подписка кылып, лайк басып коюңуздар, эчекелер.